Барыңыздарга салам, урматтуу достор жана биздин Неосил каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерди шаардын сыртындагы Новопокровка айылындагы 2 кабаттуу үйдүн долбоору менен тааныштырабыз. Участоктун өлчөмү 15,5 соток, экен турасы 15 метр жана узуну 92 метр. Бул долбоор бүт үй бүлө үчүн бюджеттик нускасында иштелип чыккан. Үйдүн формасы 4 бурчтук жана 1 эркери менен турат. Үйдүн турасы 8 метр, узуну 20 метр. Үйдүн аянты 293 чарчы метр. Сырткы келбети неоклассикалык стилинде окшошуп кетет. Кардар, дубалдары клинкер кирпичтери менен боз түстөгү декоративдик штукатурка болушун каалаган. Үйдүн чатыры конверт түрүндө жана металлочерепица шоколад түсүндө жасалган. Кире бериш жагында 5 ступенькадан турат жана темир кире бериш жагында 5 тепкичтен турат жана жөнөкөй темир перила айнектери менен коюлган. Үйдүн каптал жагында 9 терезеси бар. Терезенин бийиктиги 1,5 жана узуну 1,9 метр болот. Тиги бет тарабында 6 терезеси бар жана бул терезенин бийиктиги 2-3 метр, бул жагы 70 сантиметр болот. Үйдүн арткы жагында чоң терезе жана астында витраж терезеси эшиги менен коюлган. Бул жагы терраса болот. Үйдөн 3 метр аралыкта чыгып турат жана бул жагы зона отдыха болот. 10 кишиге, 10 адамга арналган. Ступенька менен ылдый түшүп, очоккана жана барбекю зонасына келет. Бул жагы барбекю зонасынын очоккананын склады болот жана бул жерде чоң беседка болот. Аны визуализациядан кийин көрсөтөм. Бул жагы терраса, үйдөн 3 метр аралыкта чыгып турат жана бул жери зона отдыха. Чай ичкен стол жана 10 адамга арналган. Ступенькадан ылдый түшүп, очоккана жана зона барбекю деген жер болот. Бул жер склад болот жана бул жерде беседка орнотулган болот. Аны мен кийинки визуализациядан көрсөтөм. Бул жактарда болсо участоктун бакчасы, бул жерде болсо бак тарактар коюлат жана бадалдар тигилет. Бул жерде склад, гараж жана өнөр жай структуралары болот. Жана мындай кеткенде бул жерлерде да бадалдар отургузулат жана бак тарактар болот, гүлдөр. Бул жер азыр участоктун алдыңкы жагында бассейн жана навес болот. Бассейн абдан кызыктуу түрдө жасалган. Навестин туурасы 8 жана 21,5 метр болот. Өзгөчөлүктөрү боюнча бюджеттик долбоор болуп саналат жана бирок ошол эле учурда ал заманбап укмуштуудай көрүнөт. Азыр чынында үй кандай болот экен визуализацияларды көрсөтөм. Бул кире бериш, ворота, навестин үстү потолок жагы жыгач ламинат болот жана 12 освещениясы менен. Ушундай эле бадалдар, бак тарактар отургузулган болот. Бул жер болсо бассейн, отургучтар, айтып кеткендей эле газон жана качели коюлат. Мында болсо уже бассейн зонасы. Бул жерде отургучтар, газон, кийинки эмесинде бул жер болсо брусчатка, анан акырын асфальт болуп кетет. Бул жагында болсо сулар бул жерге кирип, трубасынан кайра эмесине чыгып кетет. Бул көрүнүштө барбекю очоккана зонасы. Бул жерден болсо өзгөчөлүк боюнча бул ашкананын аралы. Бул жерден болсо туурап тамак жасап, казандар. Бул жерде мойка,
кол жууганга, жана бул жерде 2 стульчик бар. Чай ичкенге дагы дальше. Бул жер болсо жана айтып кеткендей эле склад, гараж, өнөр жай туруктуралары. Бул алдыңкы участоктун көрүнүшү, үйдүн декоративдик боз түсүндөгү штукатурка, клинкер кирпич жана освещение. Бул болсо жана айтып кеткендей эле беседка 10 кишиге арналган. Бул жерден өтүп мындай өтө турган жери бар. Ар жакка чыгып кеткенде барбекю зонага чыгып кетет. Мындай басканда уже үйгө уже кирип кетет. Бул уже үйдүн аркасы, бадалдары отургузулган уже. Ушундай сонун проект болуп чыкты, бюджетный болуп. Сизге ушундай проект жаккан болсо, лайк басыңыз жана комментарий калтырыңыз. Чоң рахмат.